Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын базасында 100 орунга ылайыкталган бейтапкана салынууда. Имаратка урология, көз жана жак ооруларын дарылаган бөлүмдөр жайгашат, хирургиялык бөлмөлөр да болот. Буюрса биринчи кабаты бүтүп, подвал менен экинчи кабаты курулууда. План боюнча быйыл күзгө тапшырылыш керек болчу. Ортодо кичине убакыт токтолуп калганына байланыштуу азыр кайрадан курулуш иши күчөдү. Ал эми бул Сузак районундагы номер 36-лицейдин жатаканасы. 5 кабаттуу бул имаратка 15 жылдан бери киши жашабай, каралбай калган. Учурда бул жай капиталдык оңдоодон өтүп, жугуштуу ооруларды дарылай турган бейтапкана катары ачылган турат. Бардык бөлмөлөр баштан аяк жасалып, 304 орунга ылайыкталган бейтапкана болот. Ушундай темп менен кете турган болсо, бюджетто сентябрдын 15-ине чейин капиталына бүтүрүп ишке беребиз. Максатыбыз ошол күздө боло турган балнага элдерибизге кам көрүп, ар бир жараныбызды, илдет жугузуп алган жараныбызды ушул жерде алып келип айыктыруу максатында болуп жатат. 75-жылы курулган здание болчу. Канализациялар иштебей турган, электрификациясы эскирген эле, ошонун бардыгы азыр алмашып, монтаждоо иштери баары жаңы болду, канализация бүт баары жаңы коюлуп атат, септиктерден бери курулуп бардык иштер жүрүп атат. Баткен облусундагы 90 орунду бул оорукана 1 ай ичинде оңдоодон өтүп даяр болот. Мурдагы облустук үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун имараты капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүүдө. Күн түндөбөй 35 жумушчу эмгектенип жатат. Эскилиги жеткен имарат толугу менен жаңыланып, жугуштуу оорулар ооруканасына ыңгайлашып кайрадан ачылат. Жаңы форма менен түшүлөт. Азыр мурдагы эскемелерди алынып, жаңы система менен канализация водопроводдор бар, ар бир палатага каралган. Анын үстүндөгү бүт шипр эмелер полностью алмашат, бунун баары толугу менен. Жугуштуу ооруларга ылайыкташкан бейтапканалар республикалык маанидеги 2 шаар жана 7 дубандын баарында курулууда. Эң алгач Бишкек шаарындагы республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасынын аймагында башталган. 100 бейтапка ылайыкталган бул оорукананын курулушу мындан 10 күн мурда башталган. Азыркы учурда пайдубалга бетон куюлуп бүтүп, казылган чуңкур кайрадан толтурулууда. Өлкө башчысы ушул оорукананын пайдубалына капсула салуу учурунда курулуш иштерин 2 ай аралыгында бүткөрүп, колдонууга берүү тапшырмасын койгон. Курулушчулар да ушул мөөнөттү карманып жатышат. 80ге жакын адамдан турган куруучулардын тобу түнкүсүндө иштеп жатышат. Кыска мөөнөттө бүтүрүү менен бирге жумушту сапаттуу аткаруу тапшырмасы коюлган. Бул оорукананын негизги конструкциясы тез тургузуу максатында легкий конструкция каралган. Бардык оборудованиялар каралып жатат. Ал оборудованияны дагы дополнительно саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан биргелешип иштер жүргүзүлүп жатат. Дал ушундай эле оорукана Ош шаарында да курулууда. 2 бейтапкана тең жеңил жана тез курулуучу конструкция менен салынат. Имарат Ош шаарындагы балдардын жугуштуу оорулар стационарынын аймагында жайгашкан эски 2 корпустун ордуна түшүүдө. Негизги жумуштар бул жер иштери болчу. Жер иштеринен билесиздер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул коммуникация, суу тартуу, канализация, электричество деген аябай көп жумуштар бар. Алардын баардыгын толугу менен аткарып бүттүк. Кыш келгенге чейин жалпы өлкө боюнча коронавирус жуктурган бейтаптарды дарылоо үчүн 11 оорукана даярдалат. 3-өө жаңыдан салынса, 1105 койкага эсептелген 9 ооруканада капиталдык ремонт жүргүзүлүп жатат. Бишкек, Ош жана Нарын шаарларында жугуштуу ооруларга ылайыкталган 3 жаңы оорукананын курулушу башталды. Бишкек жана Оштогу бейтапкана экөө биригип 200 орундукка ылайыкталган. Ал эми Нарын шаарындагы оорукана бир учурда 60 бейтапты кабыл алат. Нарындан тышкары калган 6 облуста колдонулбай турган имараттар оорукана катары даярдалат. Кошумча каражат бөлүнүп, дагы 2 оорукана күзгө карата бүткөрүлөт. Алар Чолпон Атада 60 орундуу оорукана жана мурда курулушу башталып аягына чыкпай калган Көк Жаңгак шаарындагы 60 орундуу оорукана. Алар сентябрь айында ишке киргизилет. Жалал Абад шаарына курулуп жаткан бул имараттын ордундагы эски мектеп 1995-жылы курулган болчу. Ошол учурда ашар жолу менен салынган билим уясы курулуштун талаптарына жооп берчү эмес. Жыгаштан тургузулган дубалдардан аркы класста сабак өткөн мугалимдин үнү берки класска угулуп жолтоо болчу. Имарат өзү да авариялык абалга жеткен. Эми минтип эски мектептин ордуна жаңысы салынууда. Кудайга шүгүр, ушу ал маселелердин баары чечилип, эл азыр кубанып атат. Жаркыраган мектебибизде мына баардыгы курулуп атат. Жаңы мектептин кубанычтуулугу ушул ашканасы ичинде, китепканасы бар. Карасаңыздар, спорт залы бар. Балдарыбыз Кудай буйруса жаркырайт.
Бүтүндөй республика боюнча 2200дөн ашык жалпы билим берүү мекемеси бар. Алардын ичинен 300гө жакын билим уясында балдарды окутуу кооптуу. Себеби Союз мезгилинде салынган эски имараттар жедеп эскилиги жеткен. Айрым облустарда кылым турган мектептердин имараттары бар. Ошолордун арасында 29 мектеп таптакыр колдонууга жарабайт. Аталган билим уяларында окуучу кабыл алууга болбойт деген таянак чыккан. Республика боюнча авариялык абалдагы 245 мектеп бар. Баарын калыбына келтирүүгө 12 миллиард сомдон ашык каражат керектелери аныкталган. Алардын ичинен быйыл оор абалдагы 29 билим уясына казынадан 353 миллион сом бөлүнүп, курулуш иштери жүрүп жатат. Ал эми жаңы окуу жылдын башталышына карата 5 мектеп, жыл аягына чейин дагы 5 мектеп колдонууга берилген турат. Анын 3-өө Нарын облусунда, Ош жергесинде 4, Талас облусунда 2, ал эми Чүй өрөөнүндө 1 билим уясы жеткинчектер үчүн эшигин ачат. Миграция агымы күч болуп, калк жыш жайгашкан аймактарда мектеп тартыштыгы курч көйгөй бойдон калууда. Өзгөчө Бишкек шаары жана ага жакын жайгашкан Чүй облусунун айылдарындагы билим уяларында бир класста 40тан ашык окуучу отурган учурлар бар. Бул маселени чечүү үчүн коррупция менен күрөшүүдөн түшкөн акчанын бир бөлүгүн мектеп жана кошумча корпустарды курууга жумшоо чечими кабыл алынган. Ага ылайык аталган каражаттын эсебинен Бишкек шаарындагы 7, Чүй облусундагы 7 мектепке жана Ош шаарындагы 1 билим уясына кошумча корпустар курулууда. Пандемия шартында социалдык объектилердин курулушу тууралуу узаган аптада өлкө башчысына архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору маалымат берди. Президент бүгүнкүдөй эпидемиологиялык кырдаалда бейтапканалардын курулушун ыкчам жүргүзүү тапшырмасын койду. Республика боюнча эски имараттарды, аларды ремонт, оңдотуу иштери башталды. Мына мен өзүм дагы аймактарга чыгып атам. Барганда өз көзүм менен көрүп, акыбал кандай экен көрүп жатам. Ошол жердеки иштеп жаткан биздин дарыгерлер менен да сүйлөшүп жатам. Эми бул иштерди катуу көзөмөлгө алып, баардыгы өз убагында бүтүш керек. Биз кандай болгону дагы биз кышка даяр болушубуз керек. Ошон үчүн жанакы объекттердин баардык убактылуу бүтүш керек. Медициналык бүт объекттер пландагы иштер толук менен аткарылыш керек. Азыркы тапта курулуш иштери толук кандуу жүрүп жатат. Объектилерди кыска мөөнөттүн ичинде куруп бүткөрүү пландаштырылган. Бул долбоорлорду ишке ашырууга республикалык бюджеттен каражат каралган. Калк турмушуна өтө зарыл болгон мектеп менен оорукананын курулушуна жумшала турган акчаны кечиктирбей өз маалында которуу керек экенин өлкө башчы каржы министрин кабыл алууда айтты. Кандай гана кырдаал болбосун, социалдык объектилерди курууга кеткен акча бөлүнүшү керек экенин эскертти. Пандемия бизге социалдык объектилердин, өзгөчө бейтапканалардын канчалык зарыл экенин көрсөттү. Ооруканалар тартышкана болбостон жедеп эскилиги жеткенде көзүбүз жетти. Алдыда кычыраган кыш турат. Эгер эпид кырдаал курчуп кетсе, бейтаптар кайда дарыланат? Азыркыдай күн жылууда күндүзгү стационарлар туңгуюктан чыгарды. Кышында кантебиз деген маселе кабыргасынан турат. Андыктан ооруканаларды кышка чейин куруп жетишүү аба менен сууда эле зарыл. Президент мамлекеттик органдарга социалдык объектилердин курулушуна артыкчылыктуу көңүл буруу тапшырмасын койду. Амантур Шергазиев, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24. Жума кайрык.